Milletler var uyduğu geldi. Menden görüşü. Milletler Бүгүн Райхан эже менен Талай байке пенсияларын алып азык түлүк, анын ичинде эт алганы Ош базарына келишкен. Үй бүлөдө 6-7 жамбыз деген жубайлар чамасына чактап жумасына бир жолу эт алаарын. Бүгүн эт өткөндөгү караганда дагы бир аз кымбаттаганын байкаганын айтышты. Жумасында 1 килограммдан алып жеткиз турабыз. Бизде 6-7 жашайт. 380 көрдүк эле. 380 1 килограмм алайын дедим да. 500 сомдук көп алганга акча да эме да. Акчага карап алабыз. Эт канчадан болот эже? 430 отурат жайыттыкы да. Пенсия алабыз бул группада. Дагы бир Кардар Болот Тургунов конок тосуу үчүн эт алууга келген. Ал уй этине тандоо жасады. Базарда эт көп, тандоого мүмкүнчүлүк кенен, бирок баасы кымбат деген Кардар күркүрөгөн күздө мал тоодон түшүп, эт арзан болушу керек эле, бирок базарда андай эмес. Кыргыз этсиз жашабайт, а эттин кымбаттыгы карапайым кишилерге оор эле болуп жатат деп кошумчалаган. Бир 10 килограммга жетпеген эт алдык. Эртең конок тозобуз деп. Эт аябай кымбат. 480 сом, 490 сом, 500 сомго чейин экен. Выбор жакшы, но эттин баасы аябай кымбат да. Негизи ушул убакта күзүндө эттин баасы түшчү эле да. Андай болбойт да. Наоборот кымбаттап. Капчыкка аябай кыйын да. 10 кишини тозуш үчүн бир 6-7 миң сомго эле эт алып атабыз. Аябай оор эле да. Үйдө 6 жашайбыз. Кичинекей балдар да бар. Экономдоп, конечно. Ал эми бир топ жылдан бери эт сатып иштеген сатуучу Чынара Сатымкулова эт быйыл чынында кымбаттады, бирок акыркы кезде бир калыптуу эле турат деп билдирип, базардагы ар кандай эттин түрлөрүн, алардын баасындагы айырмачылыктарды төмөндөгүдөй түшүндүрүп берди. Нарындын уйлары бар, жана элдин өз багып заметт атпайбы, ошолордон алар карзан эле. Мисалы үчүн, например, мынакей 2 эт турат, байка. Мол эт апарсаң, 430 пожалуйста алып бер. Бул этти алып бер, жана кымбат эттер, жана букалар байланган, буларга жем, чөбү, уколу кетет экен. Буларга кымбат 480-510. Мраморный мясо деп жана кымбат эт ушул болот. Болгон эле. Букалардыкы. Буканын эти кымбат болот. Потому что ал деген май келбейт экен, эт келет экен, буканын эти. Мынакей, маңдайга бар, пожалуйста, 510. Жок, ошол эле бойдон эле. Ошол эле бир баада кармап атат азыр оптуп. Улуттук статистика комитети жыл башынан бери 18 калктуу конушта мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында үстүздөгү жылдын 27 октябрына карата эттин чекене баасы өткөн жылга салыштырмалуу орточо 22%га жогорулаган деп билдирди. Ал эми Мал чарба кеңешинин төрагасынын кеңешчиси Азизбек Кыргызбаев базардагы мал этине болгон баанын жогорулашын жалпылап карашыбыз керек деп, азык-түлүктүн кымбатташы, күйүүчү майдын кымбатташы мунун баары дүйнөлүк экономикага байланыштуу деп кошумчалаган. Азыр биздин өлкөбүздө бар жок кымбаттады. Эт кымбаттады, сүт кымбаттады, нан кымбаттады, күйүүчү майлар өзүңөр көрүп атасыңар кандай кымбаттап атат. Негизинен бар жок кымбаттаганда сөзсүз түрдө эт деле азык-түлүк продукты катарында деле кымбаттаган. Буга көп себептер бар. Негизинен тоют маселеси деле себеп деп эсептейт элем. Бул биздин фермерлердин чыгашаларынын чоңдугунун бири ушул тоюттар болуп эсептелет. Бирок андан тышкары биз негизинен жалпы экономика маселесин деле карашыбыз керек. Биздин гана өлкөдө эмес, негизинен биздин кошуна өлкөлөрдө дагы эт кымбатташын көрсөк болот. Улуттук статистика комитетинин баа статистика бөлүмүнүн башчысы Айнура Нурбаеванын билдиргенине караганда, этке болгон баалардын чекене баасынын максималдуулугу 1 килограммы 500 сомду түзүп, Ош Кара сууда катталса, 1 килограммы 410 сом болуп, минималдуу баа Токтогулда катталган. Түбүстө жылдын 27 октябрга карата эттин чекене баасы өткөн жылга салыштырмалуу орточо 22%га жогорулаган. Республика боюнча уйдун этине болгон баалар өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 78 сомго же дээрлик 20%га өскөнүн. Ал эми койдун этинин 20-жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 25%га өскөнүн көрсөттү. Былтыр октябрь айында республика боюнча эттин орточо баасы 400 сомду түзгөн болсо, быйылкы орточо баа 480 сомду түзөт. Айыл чарба министрлигинин билдиргенине караганда, сырттан алынган эң негизги азык-түлүктөрдүн арасында эт дагы бар. Кыргыз фермерлери өлкөнү эт менен 80% гана камсыздай алат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.